Урматтуу Догдургүл Шаршеевна, президент айтсаңыз абдан жакшы укмуш. Ушуну сиз ишке ашырсаңыз, кыргыз тарыхында сиз алтын тама менен жазылып каласыз да. Сизге канча убакыт керек? Негизинен бүт мерчемдердин баарын аныктаганбыз. Биз толук ийгиликке жетиш үчүн 32-жылда биз жыйынтык беребиз. Толугу менен 32-жыл? Өтөбүз толугу менен, ошондо ыраты менен. Атак этаптардын баары, окуу китептерди, кадрларды даярдоо бүт пландары бар. 7 жыл убакыт кетеби ошондо, 7 жыл. Айрым өлкөлөр 15-20 жылдан өткөндө биз тездик менен өтүп бара жатабыз азыр. Азыркы учурда мектепке канча жаштан кирет? Ушу 12 жыл системага өткөндөн кийин. Ушу азыр коомчулук аябай талкуу болуп атат да. 6 жаштан кирет, нулевой класс. Азыр 1 жыл бою окуп атпайбы? Ошол эле балдар 1-класс деп аталат, 0 деп аталбайт. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн билим берүү 1-класста 50 000 бала ушу 6 жаштан окуп атат. Нулевойдо дагы эмес, 1-класста окуп атат. Статистика боюнча биз аны электрондук жана эл каттоодон эле алып коюп атабыз да, түндүктө толугу менен. 6 жаштан. Чет өлкөгө канча студент бар окуйт 1 жылда? Квота берет да. Кайсы мамлекеттерге барып окуйт? Эл Межправ комиссия менен бекитилген өлкөлөрдүн ортосунда квоталары бар. Анын ичинде Венгрияга 200, ошол эле учурда Россияга бүгүнкү күндө 700, андан тышкары биз жаңы эле бекидик Вьетнам менен 10ду, алар бизге 10ду, биз дагы алар менен 10ду. Ушундай Казакстан менен 50 и ушундай бүгүнкү күндө бар. Андан тышкары өз алдынча Кытай менен дагы 17 гранттык орун бар. 1000ге жетпеген студент барып окуйт экен, туурабы? 12 жылдык системаны эми ошол багытта кабыл алдыңыздарбы? Чет өлкөгө барып окуш керек деп. Мүмкүнчүлүгү бар эле биздин студенттер барат да, туурабы? Жок. Булар тескерисинче Межправ макулдашуу менен кеткендер 12 жылдык эмес, 1 жыл тилди даярдап окуйт. Ал эми өз алдынча дүйнөгө окуп кеткенден окугандын баары 1 жыл предметтер аралык кошумча 1 жыл окушат. А булар болсо чектелген сан, ал жана 12 жылдык эмес, тилди гана окушат 1 жыл бою. Макул, эми азыр бизде эң көйгөйлүү маселе бул бала бакча жетишпейт, туурабы? Мектептер жетишпейт, кошумча имараттарды салуу абдан зарыл болуп турат да. Бизде Кадамжай району жана Кызылкая шаарында канча сунуштар келди. Мен да бир топ сунуштарды бердим эле. Капиталдык ремонттон өткөрүү боюнча, жаңы мектептердин имаратын куруу боюнча, кошумча имараттарды куруу боюнча. Сиз сунуштаган 27 мектептин баарын 18 бала бакчаны биз Гостройго бергенбиз, толугу менен киргизүү. Биз оңдоп түзөөгө 5 мектепти. Анан биз сөзсүз түрдө бир да депутаттар тарабынан сунушталган мектепти четке какпайбыз, бизге керек. Анан Гострой бөлүнгөн жанагырки капвложение каражатына жараша булар киргизе берет. Минфиндин бөлүнгөн акчасы. Андан тышкары бизде кесиптик лицейлер бар да, Кызылкаяда жана Кадамжай районунда. Ооба. Ошонун ал дагы сунушталган. Сунуш бердик эле. Жанагы 70-лицей абдан сонун кылып, ремонт кылып бердиңиздер. Ошол жерде баягы аз камсыз болгон үй бүлөлөр абдан жакшы билим алып, ошол жерде жакшы иш жүрүп жатат да. Анан сиздер ушул кесиптик лицейлерге дагы өтө бир конкреттүү түрдө басым жасап, бүт баарыны окуу базасын жандандырышыңыздар керек да. Андан тышкары капиталдык ремонт иштерин да бүтүрүп беришиңиздер керек. Минфинге кайрылып, Гостройго кайрылып. Себеби азыркы учурда кесиптик лицейден билим алып, диплом алып чыккан адистер жумушчу орун түзүлүп атат, табылып атат да. Жогорку окуу жайга караганда кесиптик лицейди бүтүргөн биздин студенттерге жакшы жумуштар табылып атат. Ушу боюнча оюңузду айтып кетсеңиз. Сиз абдан туура белгиледиңиз. Ушул кесиптик билим берүү же болбосо жумушчу кесиптердин кыска мөөнөтү даярдоо 12 жылдык билим берүүгө өтүн өзөктүү орду болуп эсептелинет. Ошол баардык эле жогорку окуу жайга тапшыра албайт, бирок массалык түрдө ошол кесиптик билим алууга биз мүмкүнчүлүктөрдү түзүш үчүн
кийинки жана этаптарда толугу менен кесиптик техникалык окуу жайлардын материалдык техникалык базасын чыңдоо, экинчиден иш берүүчүнүн мындай заказы менен иштөө, бүгүнкү күндө башка министрликтер менен, курулуш министрлиги менен, энергетика министрлиги, жол министрлиги менен сүйлөштүк. Алар өзүнүн окуу базаларын, ПТУлардын базасында уюштуруу менен өздөрүнө тиешелүү адистерди дагы дуалдык билим берүү системасы менен иштетүүнү киргизип жатабыз. Анан өтө кыска мөөнөттүү курстарды уюштуруу, анан ички эмгек рыногуна жумушчуларды камсыз кылуунун үстүндө. Бул кийинки жылдары сиздер колдоп берсеңиздер, жанагы капиталдык ремонттон өткөн АБР өзүбүздүн өлкөнүн эле акчасы да бул жеңилдетилген кредит менен. Биз дагы ошол Азия өнөктөрү банкынын капремонтту базаны өнүктүрүү боюнча дагы жеңилдетилген кредит сурайбыз. Рахмат. Анан жанакы былтыр ар бир мектепке ремонт иштерине 20 миң, 15 миң сомдон эле бөлдүңүздөр да. Бул туура эмес да. Анан Steam грантка жазышып атпайбы? Минфин орун басары Steam грантка жазылган мектептерди, бала бакчалардын ремонтуна сиздер толук кандуу акча бөлүп беришиңиздер керек да. Себеби жергиликтүү бийлик, акимият эч качан ремонт кыла албайт. Алардын бюджети жетпейт. Ушу боюнча айтып кетсеңиздер. Бул боюнча сиздер билесиздер, ушул ата энелерден акча жыйноого болгон мамилесин кыскартуу үчүн президент чечими менен 400 миллион акча каражаты бөлүнгөн. Бул баланын санына, бир балага ошондо 363 сомду түзөт баягы мерчемдик каржылоо же жан башына каржылоодо. Быйыл абдан жакшы ошол жетти деп айтышты. Быйыл жаңы кошо киргизип атабыз. Ошол тендер жарыялаганда кошумча услугасы менен, эгерде краскасын сатып алса, ошол компания дагы мындай жеңил ремонтун жасап берүү жагында карап жатабыз. Минфин да сиздер жооп берип койсоңуз, Steam грант боюнча сиздер акчаны бөлүп бересиздер. Эми мамлекетибизде Кудайга шүгүр акча бар, бюджетибиз толгон. Steam грант боюнча мен толуктап кетейин. Бул жерде Steam грантты билесиз, алардын жол жобосу бар. Жол жобосу боюнча быйылкы именно ремонт боло турган мектеп болобу, же школ, же садик болобу, алардын баарысы долбоор жазап, ошол долбоорун конкурска жиберет. Конкурс районунда багы суммалар бекилген, ошонун негизинде жүргүзүлүп атат да. Бекилген долбоорлор боюнча убагында эле финансированиянын баарысын кылып берип атабыз. Ошол конкурстун жобонун эмесине туура келгендерге да. Эми туура келсе бөлүп бериш керек, акча бар да, туурабы?